Kıyamet kayımda Allah subhanahu wa ta'ala adamdарды ушундай абалда тирилтет. Алар жылаң аяк болот, жылаңач болот экен кыяматта. Ошондо Айша энебиз сурады: "Я Расулуллах, ар-риджали ван-ниса", эркектер, аялдар да ушундай абалда болобу? Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо Айша энебиз уялып, уятта кандай болуп калат? Эркектер аялын бири-бирин карап калышабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшенин желкесине колун коюп айтты: "О Абу Кухафанын кызы, ушул күн ушунчалык коркунучтуу, айбаттуу күн болот. Адамдар бири-бирин карабай калышат. Адамдар көздөрүн асманга тиктеп карышат. 40 жыл ушундай абалда турушат. Ла якулуна ва ла яшрабун." Ушундай коркунучтуу кыяматта адамдар эч нерсе жебейт, эч нерсе ичпейт. Кээ бирлер тердеп кызыл ашыга чейин тердешет. Кээ бирлер тизесине чейин тердешет. Кээ бирлер курсагына чейин тердешет. Кээ бирлер мойнуна чейин, кээ бирлер оозуна чейин тердешет. Ошондон кийин периштелер аршты курчап турат. Ошондо Аллах Таала жарыя кылуучуга өкүм берет, жарыя кылгын дейт. Ошондо жарыя кылуучу жарыя кылат бардык калайкалыктын астында: "Айна фулана тумню фулан", кана баланча уулу баланча, кана чыксын ушул дейт. Бардык калайкалыктын астында бардык адамдар ошону карап турат. Ушул чыгат адам. Анан кийин ал болсо эсеп кысапка келет, кыяматка таразанын алдына келет. Ушул адам келгенден кийин бул тарапка айна асхабул мазалим, кана зулум чеккендер, ушунан зулум чеккендер кана. Кимиңерге бул зулумдук кылды эле, жамандык кылды эле, кандайдыр бир кыйынчылык жеткирген эле, кана чыксынчы дейт экен. Ошондон кийин адамдар бирден чыгат экен. Адамдар ушул жака топтолуп, жыйналып калат. Анан ушул адамдын жакшылыктары алынып, бул зулум кылган адамдарга берилет экен. Бирок ал күнү фаяума изин ла динаран ва ла дирхаман. Бирок ал күнү акчалай динар, дирхам менен берилбейт. Ал күнү ухиза минал хасанати ва рудда минас сайиат. Бул адамдын жашоосунда жакшы кылган амалдарын алынат дагы тиге берилет, тигилердин жамандыктары буга берилет экен. Анан ушинтип анын жакшылыктары алынып, бул адамдын эч кандай жакшылыктары калбай калат. Анан кийин эч сооптору калбай калгандан кийин наркылардын күнөөлөрү буга берилет. Анан кийин бул күнөөлөрдүн баарын топтоп алып туруп, ошондо жарыя кылуучу жарыя кылат: "Иржи иля уммикал хавия", эми сен бара турган тозогуңа баргын дейт экен. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтат: "Ла зулмал яум, инналлаха сариул хисаб". Кыямат кайымда эч кандай зулумдук болбойт. Зулум чеккендер зулумдугун өчө алынат. Чындыгында Алла эсеп кысапты тез кылуучу. Ушул кыямат ушунчалык коркунучтуу болгондуктан бир дагы периште дагы, жакынкы пайгамбар дагы, шейит дагы бардыгы тең ойлоп калышат экен: ушундай катуу кыяматтан мен аман калбай калам окшойт дейт экен.